Көптөгөн жарандар турак жай алууда баштапкы төлөмдү топтой албай батирден батирге көчүп жашоого аргасыз. Мындан ары мамлекеттик ипотека алам дегендерге Кепилдик фонд каржылык жардам көргөзөт. Каржылык система өлкөнүн жарандарын жеткиликтүү турак жай менен камсыздоого жардам берет. Кепилдик фондунун төрагасы Малик Айдар Абакиров Кепилдик фонд мамлекеттик ипотекалык компания жана РСК банк ортосунда ипотекалык кепилдиктерди берүү жөнүндө келишимге кол койгонун айтат. Эгерде бул ипотека программасын карап көрсөк, анда эки тармагы бар. Биринчиси бул 4%, 10% эме бериш керек кепилдик. Биринчи взнос 10% өзүнүн салымы болуш керек. Экинчи программасы бул КФW германский банктын эме программасы боюнча бул 20%га чейин биринчи взнос, проценти 8%. Буга чейин ипотека аркылуу үйлүү болууну каалагандар үстөмдүк пайызды төлөөдө күрөө коюуда кыйынчылыктарга туш болуп келген. Эми РСК банкка кайрылып, адистерден кеңеш алып, Кепилдик фонддун жардамы менен максаттарын ишке ашырууга толук мүмкүн. Банктын өлкө аймагы боюнча 54 филиалы бар. Турак жайлуу болууну каалаган жарандар 8%дык үстөк менен 15 жылга мамлекеттик ипотека алууга болот. Азыркы күндө дагы 1 миллион евро келип атат. Ошону дагы 15 жылга 8% менен региондорго берилет. Региондордон Бишкек жана Ош шаардары кирбейт. Башка региондордон эл кайрылса болот. Бизде РСК банктын 54 филиалы бар Кыргызстан боюнча. Ошол жерлерге арыздар менен кайрылсаңыздар, биз карап ушул кредиттерди таратып беребиз. Бул долбоор аркылуу мамлекеттик кызматкерлер жылына 8% үстөк менен турак жай сатып алууга жол ачылат. Кепилдик фонд алдыда РСК банктан тышкары Бакай жана Кыргызстан банктары менен келишим түзүп, жарандардын оорун жеңилдеткенге аракет кылууда. Кепилдик алууну каалаган жарандардын арызы автоматтык түрдө каралып, жообу берилет. 8% ипотеканы алып атканда 20% өздүк взнос керек да, биринчи взнос. Ошону кээ бир биздин жарандар эме таба албай калат да. Анан биз айтып атабыз, эгерде силерге кепилдик керек болсо, анда биз ипотека компаниясы айтат, 10%-ын силер кепилдик бергиле, калган 10%-ын өзүлөрү тапсын депчи. Биз ошол программага кирип атабыз. Мына Көчө РСК банк ипотека компаниясы менен келишим түздүк. Эгерде жарандар кайрылса, эгерде ушундай кепилдик аларга керек болсо, анда биз бергенге даярбыз. Анан биз өзүбүздүн жанагы комиссионну алабыз, 2%. Баткенде жашап аткан жарандарга өзгөчө ситуацияга ылайык биз болсо комиссияны такыр албайбыз. Мамлекеттик ипотекалык насия коммерциялык банктардагы кредиттөөдөн айырмаланып, жарандар үчүн пайдалуу. Бул максатта 4% менен ипотекага үй бериле баштаган. Бирок турак жайлуу болууну каалаган жарандар көп болгондуктан мамлекет коммерциялык банктар менен келишим түзүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылдан бери 8000ге жакын жаранды батир менен камсыз кылган. Негизги капиталы 10 миллиард сомдон ашуун каражатты түзгөн. Айтол Кунанапяева, Адлет Марсбеков, 5 канал.